Бүгүнкү чыгарылышта ырчы Айпери Кубик кызы дин жолуна түшүп, жолук салынды. Сапаргүл Абдинабиева бүгүн улан арабыздан кеткенине 2 жыл болду. Айзура Иманалиева косамын ата, абдан косамын деп кейиди. Сапаргүл Абдинабиева бүгүн улан арабыздан кеткенине 2 жыл болду. Ошол коркунучтуу күндү эстегимде озангымда келбейт. Бул тууралуу Сапаргүл Абдинабиева жолдошун эскерип пост жазды. Бүгүн улан арабыздан кеткенине 2 жыл болду. Ошол коркунучтуу күндү эстегимде озангымда келбейт. Сенсиз калган тирүүлүктүн жолу оор, сагынычтуу усуда уланып жатат. Канчалык баарын убакыт жеңеттешкен сайын сенин өмүрүңө чыкпай калган күндүн нуру аптабы дали болсо бир жагымды өрттөп койкалап турат. Жашырганда эмне? Бирок сенин артыңда өзүңө окшош бир кичинекей өжөртайдын бар экенине рахматым чексиз. Аны көргөндөр уландын эле өзү экен улуңар деген сайын шерденип, сенин өмүрүң менин эле жанымда. Аны менен уланып жаткандай кубанып алам. Көздөрүңө карап алдыда бизде жакшы күндөр күтүп турганына дагы даанараак ишенип, алаксып эзилем деп жазган. Ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн Instagram баракчасына видео сүрөт жүктөп мындай деди: Ассаламу алейкум туугандар. Буга чейинки постто жазылган ар бириңиздин колдоо сөзүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун, кабыл болсун. Ал эми кирпик болбойт, боюнсу болбойт, дарат өтпөйт жана башка деген сөздөргө жооп. Рахмат, кабарым бар. Болгону ал сүрөткө түшүү үчүн жасалган макияж. Дарат алганда дароо өчөт, хайп үчүн, реклама үчүн дегендер. Кечиресиздер, туура эмес жазып алдыңыздар. Аллах ыраазычылык үчүн ооба жолук салындым. Шүгүр. Жөн эле мода үчүн дегендер. Кана эми жолук намаз мода болсо, анда түбөлүккө модный болуп кетсек барыбыз. Бардык катталуучуларымды бир туугандарым деп жакшы көрөм. Жүрөгүңүздөр толгон ыйман, тилиңиздер асал болсун. Ылайым эле жакшы гана сөздөр чыгып калсын. Амин. Ананда акыл үйрөтүп жазгандар. Башында жолугу жок, чачтары кыска, ачык кийинген, тырмагында лагы бар, төштөрү көрүнгөн айымдар, жашы чоң эжелер экен. Ошончо акыл сиздерге, өзүңүздөргө да кызмат кылсын дегим келет деп жазган. Эрнест Бөрүбаев: президент менен жолугушууга биз барсак, чыныгы көйгөйлөрдү айтмакпыз. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кеңешчиси, ыктыярчы Эрнест Бөрүбаев билдирди. Президенттин эмес, жараткандын тизмесинин чийилип калгандан сактасын. Тизмени түзгөндөр бизди тааныбаса керек, бирок биз барсак чыныгы көйгөйлөрдү айтмакпыз деп жазган ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видеону бөлүшкөндү унутпаңыз. Кыргыз эл артисти, айтулуу төкүм акын Элмирбек Иманалиевдин кызы, теле алып баруучу Айзура Иманалиева Instagram баракчасына атасынын сүрөтүн чыгарып, төмөндөгүдөй ыр саптарын жазды. Сүрөтүңүз турат, өзүңүз жок, асылым кызым деген сөзүңүз жок. Кусамын ата, абдан кусамын деп жазган. Ырчы Малик Аликеевдин жамбаш сөөгүнө 2 жолу операция жасалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Facebook'ка жазган. Министр Жаманкулов Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий тилдөө борборунда дарыланып жаткан ырчынын саламаттыгы жакшы экенин жана жакынкы күндөрү ооруканадан чыгарыларын кошумчалады.